Казакстанга Италиядан туристтер көп келет. Адистер өлкөнүн аймактарына маалымат берүүчү турлардын аркасында Апеннин жарым аралынан келгендердин саны көбөйөрүн айтышууда. Атайын италиялык абройлуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү үчүн өткөрүлгөн бул иш-чара өлкөнүн туристтик дарамитин таанытуу максатында уюштурулду. Это была целая серия информационных туров, первый из которых был направлен на то, чтобы Бул бир нече бөлүктөн турган маалыматтык тур. Анын биринчи бөлүгү Төштүк Казакстан багытынын популярдуулугун арттырууга багытталган. Италиялык туристтер үчүн Алматы, Шымкент, Түркистан багыты кызыктуу болот деген ойдобуз. Бул үчүн Казакстан менен Италиянын соода бирикмесинин жана News Air компаниясынын чакыруусу менен биринчи жолу конок катары 10 адам келди. Алар итальян тилинде чыккан саякат басылмаларынын журналисттери. на итальянском языке. Италиялыктар Шымкент шаарынын тарыхый бөлүгүн, Түркистан аймагындагы Арыстанбаб күмбөзүн, Байыркы Отырар шаарынын ордуна жана Керуен сарайда болушту. Түштүк Казакстан багыты буга чейин италиялык Ири Альпи Тоор туристтик операторунун тизмесине киргизилген. После этого центральное телевидение уже Рай ТВ итальянское, они приехали в Астану. Андан соң италиялык беделдүү Рай ТВ телеканалынын тартуу туу Астанага келип, өлкөбүз тууралуу кеңири жаңылыктарды жазашты. Андан соң DAF журналы менен National Geographic италиялык бөлүмүнүн журналисттери Маңгыстау аймагына барып, кооз жерлер тууралуу жазышты. Алар айрыкча Үстөрт кырка тоосуна кызыгышат. Европа рыногунда Казакстанга келген туристтердин басымдуу бөлүгүн италиялыктар түзөт деп ойлойбуз. Алар Казакстандан кийин Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө да кызыгышат. Ошол учурда биз хаб катары иштешибиз керек. Что Италия станет одним из наших основных поставщиков, доноров туризма из европейского рынка. После Казахстана захотят посещать другие страны Центральной Азии, и тут мы должны выступать как хаб.